өзү мына Бишкекте порядок такыр жок да. Мэр да алмаша берет, вице-мэрлер да алмаша берет, депутаттар да алмаша берет. Өзүң билесиң, мына башка мамлекеттерде мындай тез президент алмашып, анан тез монтип премьер-министр да алмашпайт. Мына өзүммен мына карап өзүмө мындай кызыгып аткан тармак боюнча айтып кетсем, мына айыл чарба боюнча инем. Айыл чарба боюнча вообще тоголокта тез алмаштырат да. Антип бир киши өзүнүн планын коюп, мынтип тияк бияк бирдемени жасайын десе эле, карасаң эле уже убойли эле ордуна болсо башка киши келип отуруп калат да. Азыр болсо бир неме чыгарыптыр. Ошол министрлерди бир канча жыл бир жерде иштеп, анан кийин 15 жыл стажы болуп, анан келип, анан мындай кылып иштесин дептир. Бул дурдом да. Натуральный дурдом. ал жагы ден соолугун жок кылып 15 жылдан бери ушул структурада отуруп, анан кийин мисалы үчүн батыр болсо 15 жашынан эле чыгат батыр болуп, ону обязательно 105 жашка чейин күтпөйт да, туурабы? Мына ушундай проблема болот да. Бул туура эмес. Министр болуп туруп, колунан келген жаш иштей бериш керек.